Ысык-Көл облустук мамлекеттик кино дирекциясы Назым киностудиясы менен биргеликте 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тартышкан. Бул кино тасмада мектеп окуучуларынын арасында зордук, зомбулук, рекетчилик көйгөйү каралган. Аталган тасмага 50дөн ашык улан кыздар катышып, өздөрүнүн бейнелерин ача алышты. 4,5 ай тартылган 100 000 сом комедиялык көркөм тасманын жабык көрсөтүүсү Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында болуп өттү. Мектеп окуучуларынын арасындагы зордук, зомбулукка, рекетчиликке бөгөт коюу максатында Ысык-Көл облустук мамлекеттик кино дирекциясы Назым киностудиясы менен биргеликте 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тартышкан. Алгач бул тасманы тартуунун алдында атайын кастинг өткөрүлүп, ага 2000ден ашык балдар, кыздар катышкан. Балдар үчүн тартылган 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасма тарттык. Бул көркөм тасма 4,5 ай 5 айга чукулдады. Ошол айлар аралыгында тартып бүттүк. Негизинен тасманын мазмуну мектептеги рекетчиликке бөгөт коюу. Анан ал жерде бөгөт коюп эле тим эле койбостон, балдардын уруш-мушташын кылбастан, баягы телефондун зыяндуулугу, бири-бирине болгон толеранттуулук, ошондой эле ар бир тасмада ар бир кадам өзүнчө бир балдарга сабак иретинде чагылдырдык да. 4,5 ай аралыгында тартылган 100 000 сом комедиялык көркөм тасманын көрсөтүүсү Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында болуп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маданият кызматкерлери жана ата-энелер катышты. Назым кино студиясын ошо жаңы ачтык. Ошол ачкан менен биргеликте эле ошо балдарга тарбиялуу, ошо маданият жагынан өтө бир балдарга пайдалуу десек болот. Ушундай фильмдерди тартып атабыз. Балдар үчүн дагы, кийинчерээк чоңдор үчүн да тартабыз. Ошо жаңы ачып ошол кыргыз кино менен биргеликте, ошол биргеликте эмес, кыргыз кино бизге жардам берип, ошол тажрыйбасы бар режиссер байкелер бар, ошолор менен биргелешип ушундай фильмдер тартып атабыз. Буюрса менен да токтобойбуз. Ошо Кыргызстан боюнча бир чоң, бир масштабдуу, бир чоң кино студияга айланат деп ишенебиз. Бир орточо эсеп менен бизнесибиз боюнча 1,3 миллион акча кетти. 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасмасынын сценарийин маданияттын мыкты кызматкери Нурлан Асанов жазган. Ал эми бул кино тасманы тасмага түшүрүүгө жаңычылып жаткан Назым кино студиясынын продюсери Ырыскелди Мелисов колдоо көрсөткөн. Муну менен катар балдардын келечегине кайдыгер карабаган жеке ишкерлер, ата-энелер да өз салымдарын кошушкан. Ушул киномуздар эми албетте жакшы өтүшүнө тилектешпиз. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттар жана Каракол шаарынын мэриясында мындан ары тартып аткан киномуздарга дагы бир жардам бергенге аракет кылабыз. Бул өсүш керек, өнүш керек. Мен эми мунун кыскача таржыма калын уксам, ошо тарбия маанисинде көбүрөөк басым жасалган экен. Биз буну абдан кубанып атабыз. Ар бир көргөн баягы фантастика, кандайдыр бир башкача тартылган кинолордон баарыбыз деле тазалык болушубуз керек. Муну реальный сектор катары реальный карап, ушул киного көңүл бурса. Бул тасма Каракол шаарынан жана Пристан Пржевальск шаарчасынан тартылган. Окуучулар арасында терс көрүнүштөрдү, зордук, зомбулук, рекетчилик маселесине бөгөт коюу максатында тартылган кино тасмага 50дөн ашык бала тартылып, кино тармагында өзүлөрүн сынап көрүү менен катар эле алар өнөрлөрүн, таланттарын көргөзө алышты. Мен киного экинчи жолу тартып атам. Биринчи киного 9 жыл мурун тартылгам. Бул кинону тартып атканда аябай оор болду. Жаңы келген балдар жакшы аткара албай, камераны улам карабайып, сүрдөп камерадан. Кинодо мен Асылбек деген баланын ролун аткардым. Мен 11-чи класстын окуучусумун ал кинодо. Ал жакта мен кичүү балдарга акча салам. Ошону салып отуруп мен иниме тиет, анан иним кайрама даттанып келет, анан мен анан УДИга кетем кайра. Мен бул кинодо деген Алмаз аттуу баланын ролун аткарам. Ал кинодо дагы 9-чу класста болом. Ошентип рекетчилик мага келет, азыркы Асылбектен кийин мага келет ал рекетчилик. Анан биз деген 8дерге ошентип кетебиз, ошентип булды түшүп тияктын иниси деген. Ролду жаратканда кыйынчылыктар негизи көп эле болду. Саат мисалы саат 10го чакырса, бизди деген саат 12де башталып калды да, биздин учурда съемкачы. Ошентип башталып калып, үйгө да кеч барып калып аттык, кээде убакыт тар болуп, ошонун айынан ошол жак кыйынчыраак болуп калды. 100 000 сом аттуу комедиялык көркөм тасмасына тийиштүү министрликтерден уруксат кагаздары алынса, өлкө боюнча мектептерде көрсөтүү пландалууда. Мирим Субаконова, Алтынбек Исаев, Ильич Касейинов, Каракол шаарынан.